Бул Азамат. Ал 14 жашта. Ал мектепке бара жатып, социалдык тармактагы лентаны карап жатат. Ага биз чындыкпыз, адилеттик үчүн деген ураандар коштолгон видео чыгат. Азамат эч нерседен шек санабай жөнөкөй комментарий калтырат. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин ага жаңы билдирүү келет. Ошентип бир нече кыска каталмашуу узак сүйлөшүүгө айланды. Азамат жаңы досуна кубанды, анткени буга чейин аны эч ким мынчалык жакшы түшүнгөн эмес. Бир нече күндөн кийин Азаматты жеке жолугушууларга чакырып, тыюу салынган уюмдардын катарына кошулуу боюнча үгүт иштерин жүргүзүшөт. Анын аң сезимине айланадагылардын баары душман деген ойду сиңирип, жамандыкты жок кылуу керектигин жана бул үчүн дал Азамат керек экенин айта башташат. Бирок кийин оңдоого мүмкүн болбой турган учур келет. Азамат аны алдап, катарына тартып алышканын түшүнөт. Бирок кеч болуп калган эле. Мындан кантип сактанууга болот? Бул Азамат. Ал мектепке бара жатып, социалдык тармактагы лентаны карап жатат. Күтүлбөгөн жерден ага экстремисттик уюмга кошулууга үндөгөн видео туш келет. Азамат бир жолу алардын мектебине милиция кызматкери келгенин эстейт. Ал экстремизм, терроризм жана мындай оюндарга тартуу мыйзамсыз жана кооптуу экенин айткан. Эми Азамат эмне кылуу керектигин билет. Сиз ушундай кырдаалга туш болдуңузбу? 102 номерине чалыңыз.